بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى مقتولر айтып пайғамбарыбыз Muhammad Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассаламға салам салаваттар айтып қайрадан біз өзіміздің бүгінгі төс эфирімізді баштаймыз. Урматтуу бир туугандар, адатта ошол сабакка даярданып келсек, бүгүн адаттан тыш кайсыл сөздү сүйлөсөк да өзүбүздүн китепканадан, Аян ТВнын китепканасынан бүгүн коомубуздагы эң бир актуалдуу болуп турган тема бул биздеги өндүрүшчүлөрдү колдоо боюнча маселени айткым келип турат. Анткени ушул маселе динибизде өзүнүн орду сөзсүз түрдө бар. Эгерде ушул маселеге биз жооп бербей турган болсок, анда пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисине жооп бербеген болобуз. Анда эмесе бүгүнкү күндөгү ата мекендик өндүрүшчүлөрдү коргоо жөнүндөгү сөз биздин сөзүбүздүн темасы. Мына ушул боюнча өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, пикириңиздерди бизге жиберсеңиздер болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн сөзүндө айтат: Ан Аби Хурайрата радияллаху таала анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم. İmam Müslim'in rivayetinde urmatlı bir tuğanım Peygamberimiz aleyhisselam aytat: Kuday yolunda senin jumşagan bir som akçaң, bir dinar akçaң deyit. Ошондой эле сен кайсы бир адамды кулдукта калып калса, ошол адамды кулдуктан чыгарганга жумшаган сенин бир сом акчаң, динарың дейт. Ошондой эле жарды жалчы бир кембагалга, бир мискин байкушка жумшаган сенин бир сом акчаң дейт. Ошондой эле сенин өзүңдүн үй бүлөңө, бала чакаңа, эли журтуңа жумшаган акчаң, мына ушунун бардыгы Кудай жолундагы садака, Кудай жолундагы жакшылык, Кудай жолундагы кайрымдуулук деп эсептелет. Ва а'замуха ажран аллази анфактаху ала ахлик. Ушунун арасынан эң эле соогу көбү бул сенин өзүңдүн бала чакаңа, эли журтуңа, тууган уругуңа сарптаган каражатың деген маани. Бул сөздүн эгерде биз тереңдеп түшүнө турган болсок, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын бул айтып аткан сөзүндө, эгерде сен кимдир бирөөгө жакшылык кыла турган ошон өзүңүн тууганыңа, өзүңүн жердешиңе, өзүңүн мекендешиңе бере турган болсоң, биринчисинен бул садака, жакшылык, экинчисинен мына ушул нерсе, ошол туугандык мамилени бекемдеген болуп эсептелет. Сөзүбүздүн башында айтып аткан маселе, мына жакында массалык маалымат каражаттарынан көрсөткөндөй, ата мекендик жумуртка өндүрүүчүлөр сырттан келген жумурткалардын көптүгүнөн, алардын арзандыгынан булар кадимкидей чыгашага учурап жатканын көрсөтөт. Анткени бизде жумуртканын баасы өзү 9 сом 10 сомго түшө турган болсо, сырттан мөөнөт өтүп кеткен жумурткалар, эски жумурткалар келип кирип, ошонун натыйжасында ата мекендик өндүрүүчүлөр зыянга учурап жаткандыгын айтышса, ал эми жакында эле ун өндүрүүчүлөр дагы сырттан келген ундарга эч кандай бир салык кошулбай киргендиктен, ал эми буудайга салык кошулгандыктан сырттан келген буудайлар, ундардын бардыгы арзан болуп, ал эми ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн буудайлары өтпөй калып, булар дагы өздөрүнүн тегирмендерин, жумуш орундарын барын коңшу Казакстанга же башка бир өлкөлөргө чыгарып кетүүгө аракет көрүп жаткандыгын айтышты. Мына ушунун бардыгы бул өлкөбүздүн экономикасына, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө, ошондой эле адамдарыбыздын бир таза, адал оокат жегендигине өзүнүн терс таасирин кадимкидей көрсөтөт. Анткени аалымдарыбыз айтышат, эгерде жер тамактардын, азыктардын составында, курамында ошол ден соолукка зыяндуу болуп кала турган болсо, ошол макрухтон арамга чейинки бир жаман жолду өзүнө, жаман бир түшүнүктү камтып алат деген түшүнүгү бар. Демек, урматтуу бир тууганым, эч кандай бир ГМО деп айтабыз, байтөр жанагыдай бир өзүнүн өзгөртүлгөн, байытылган ун деп айтып, өтө кооз айтылынган менен, бирок ден соолукка зыяндуу бир азык жегенден өтө бир эпси семирип кетүүлөр, эркектердин жанагыдай бир импотенцияга учурап калуулары, же болбосо балдарыбыздын акыл эсинин адебинин азайып кетүүсү дагы мына ушул азык түлүккө толук байланыштуу болот. Демек, биздин мыйзам чыгарган депутаттарыбыз албетте мындай бир куудулдардын же башка бирөөлөрдүн сөздөрүнө кийлигишип кетпестен, балким олуттуураак маселе, канткенде элибиз, жерибиз, динибиз, мамлекетибиз жана жарандарыбыз таза оокат жейт, булар канткенде ошолор ыймандуу болуусуна булардын тамагы аш таасир этет деген маселеге көбүрөөк көңүл бөлүп, биздин тыйындарыбыз коңшу өлкөгө, башка бирөөлөргө кетип калбастан, ошол өзүбүздүн өлкөдө калуусуна аракет кыла турган болсок, ушул Кудай астында кылган биздин чоң жакшылыгыбыз, эбегейсиз биздин карыздан кутулгандыгыбыз болуп эсептелер. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: адал жегениң арам болсо, ичкениң арам болсо, кийгениң арам болсо, анда сенин дуаң кайдан кабыл болсун дейт. Урматтуу бир туугандар, алда тамак жемек демекчи, мына эртең жума күнү, ишемби, жекшемби
5-6 базар күндөрү спорт сарайында адал азык оокаттарынын жарманкеси болуп, ошол жерде Абу Халал Адалдын атасы Мыктыбек Арстанбек өзүнүн бүткүндөй өнөрүн кереметин барын көрсөтүп, кыргызстандыктардын бардыгына кайсыл адал оокатта чындыгында адал оокат деп жазып, бирок адал эмес болуп калган көп. Ошол адалдын чыныгы адалы кайсыл оокатты жей турган болсоңуз дубаңыз сөзсүз түрдө кабыл болот деген өзүнүн жарманкесин өткөрөт. Ошол жерге келип адал тамактын түрлөрүн билип, ошондон сырткары эле кантип адалдын жанагы шариатка ылайык келген, канткенде мыйзамдуу болгон адалдын жөн деп адал деп жазып алган чындыгында арам болгон оокаттын айырмасы кандай экендигин барктап баасын билип алсаңыз, ошондой эле ушул нерсени башка бир туугандарга кабар берип, келгиле жума күндөрү, ишемби, жекшемби күндөрү спорт ордосуна келип ушундан кабар алгыла деп айтсаңыз, бул сиз дагы ошол адамдарга сооп берген болор элеңиз. Анткени пайгамбар башка бир хадисте айтат: "Аддалу алал хайри кафаилихи", жакшылык ишке далалат кылган адам ошол жакшылык ишти кылган соопко ээ болот дейт. Эгерде сиз Мыктыбек Арстанбектин адал оокат жедирүүгө кылган мээнетиндей сооп алгыңыз келсе, анда сиз адамдарга жөн эле бир телефон чалып, жөн эле айтып, же SMS жөнөтүп эле адал жарманке келип катыш деп айтсаңыз, ошол соопко толук ээ болосуз. Мен дагы мына ошол соопко ээ болоюн деген таризде бүгүнкү ишти кылып турам. Ошондой эле дагы бир өлкөбүздө болуп аткан эң чоң жаңылыктардын бири бул өнүгүү фракциясы көтөрүп аткан, айрыкча ошол өнүгүү фракциясындагы депутат Тазабек Икрамов мырзанын көтөрүп аткан жума күнкү 1 сааттык тыныгуун 2 саатка чейин узартуу деги эле жума укугусу келген жарандардын ошол укугу тебеленбестен, ошол укук берилген христиандардын, укук берилген жөөттөрдүн укугундай тең болбосо дагы ошолордун жартылайындай, балким 8ден 1 бөлүгүн бере турган кылып 1 сааттык дем алыш берүүнү көтөрүп жаткандыгындагы бүтүндөй кыргыз журтчулугу, Кыргызстандагы мусулмандардын бардык эл журту колдоосу менен зарыл деп эсептейт элем. Анткени ушундай мыйзамдын кабыл болуп калуусу бул биздеги демократиянын бар экендигинен кадимгидей кабар берип турат. Андан сырткары ата мекен фракциясы колдоп аткан, жазып аткан азыркы учурдагы жанагы салт санааларды жөнгө салуу, чекке салуу боюнча, ошондой эле өлүү аза күтүү расмилериндеги ысырапкерчилик жөнгө салуу боюнча болуп аткан мыйзамдарды колдоого алып талкууга толугураак катышып берсек жакшы болот деген үмүттөмүн. Урматтуу бир туугандар, мына ушул темалар жөнүндө, андан башка темалар жөнүндө өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, пикириңиздерди билдирсеңиздер, ушул жерден мындай бир байланышка чыгып, ошол жерден талкууласак бардыгы жакшы деген үмүттөмүн. Биз Аян ТВда түз эфирдебиз. Экранда жазылып тургандай 8850 кыска номурун өзүңүздүн SMS билдирүүңүздү же пикириңизди же болбосо өзүңүздүн сурооңузду жиберсеңиз, сиз менен биз пикир бөлүшкөнгө ар дайым кызматтабыз, ар дайым биз сиз менен бирге даярбыз. Бисмилла. Бизге келген алгачкы суроо кабыр тозогу жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Кабыр тозогу деп айтылынбайт, балким кабыр азабы деп айтылынып, ошол тозоктогу азап деп да айтылынат да. Албетте бул боюнча кээ бир мусулман бир туугандарыбыз хадистердин көпчүлүгү кабыр азабы боюнча ахат хадистер, ошондой эле Кур'ани Каримде бул жөнүндө ачык айтылынган эмес, ошол себептен кабыр азабына ишенүүгө болбойт. Деги эле кабыр азабы жок деп айтышат. Чындыгында бул айтылып аткан маалыматтар туура эмес. Имам Байхакийдин Исбату азабил кабр, кабыр азабын бекемдөө, кабыр азабынын бар экендиги чындыкка чыгаруу деген китебинде 160тан ашуун хадистер келтиринип, имам Насафи, имам Тахави сыяктуу чоң аалымдар, имам Тафтазани сыяктуу аалымдар ошол кабыр азабы жөнүндө хадистердин ахат эмес, балким мутаватир экендигин баса белгилеп кетишкен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, кимде ким кабыр азабына ишенбесе, ал адам мусулман эмес, балким бир адамдын илими жетпегенден ошого ишенбей жүргөндүр. Эгерде ушул маалыматты билгенден кийин сиз дагы кабыр азабынын бар экендигине ишенүүңүз сизге бул милдет болуп эсептелет. Эгерде кимде ким билип туруп дале кабыр азабы жок деп айта турган анда ал адамдын ыйманына шек кеткен болуп, мусулман эмес болуп эсептелип калат. Кудай таалам ошондон сактаган болсун. Ассаламу алейкум. Мага көз тийдиби же дуа окутуп койгонбу? Ар кандай кырсык болуп жатат, эмне кылсам дейт. Эми көп учурда урматтуу бир тууганым оралбаган орок тандайт деген маселе бар да. Ошондуктан жанагыдай бир адам өзүн эптей албастан туруп эле иштерди аракет кылбастан, шарият буйругандай ошол бир эмгек кылууда башка тобокел кылып, ошонун себептерин толук алууга аракет кылып, күжүрмөндүүлүк кылбастан туруп эле алма бош оозума түш деп жатып алып туруп кийин жолум болбой атат дегенде албетте бул туура эмес маселе болуп калат. Адам колдон келишинче ошол шарият буйруган таризде аракет кылыш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ла дарара ва ла дирар", башкага зыяныңды тийгизбе, ошондой эле башкалардын саңа дагы зыян жеткирип коюусуна сен жол бербе деген сөзү бар. Андан кийин албетте ар бир иш кылаарда Кудай таалама тобокел кылып, ошол шарият боюнча кандай кылганда туура болот деген маселени карманып туруп иш баштай турган болсоңуз, иншалла Кудай таалам ошонун бардыгын өзүнүн ордуна алып келет.
Assalamu aleykum. Siz patriotluğunuz menen kola fantadan körө özübüzdün kırgız suusunduklarынан şoro içseniz bolot dediniz deyt. Ova men aytkam. Çındığında kola, fanta, sprite siyahti içimdiklerde sırttan gelgen energetikal janagıday bir energiyalык деп айтабыз, bazıktарды içkenge men tıyuu salar elem. Aram деп айтуудан алыспын, бирок ошол эле учурда ошол бизден башкалардын азык түлүгү болгон себептен ошондой эле ден соолукка тийгизе турган зыяндарын эсептеп чыкканда арам деп айтуу оор болгон күндө да бул жеке менин пикирим, аны макруу деп оозубуз толо айтсак боло берет. Ошондуктан патриот катарында, мусулман катарында, элин ден соолугуна күйгөн адам катарында, ошондой эле Кудайдын астындагы момун мусулман катарында мен өзүмдүн бир туугандарга бере турган насаатым, ушундай ичимдиктерди ичүүдөн тыюу салышыбыз керек. Өзүбүздүн ичимдиктер жок эле дегенде мусулман өлкөсүнөн келген ичимдиктерди ичкенге аракет кылсак, ошондо пайгамбарыбыз айткан өзүңүн туугандарыңа берген садака деген сөз. Сиз билесизби? Эгерде сиз адал оокат сатып алсаңыз, эгерде сиз мусулман адамдын оокатын сатып алган болсоңуз, ошол мусулманга жардам берген болуп эсептелесиз. Мен өзүм Макка шаарында окуп жүргөндө, эгерде компьютер сатып ала турган болгондо базарга барып, ошол жерден Малезиянын чыгарган компьютерлерин алганга аракет кылчумун. Анткени башка Японияныкы, башкалардыкы бар, бирок ошол мусулман өлкөсүнүк, ошол нерсе барып бир мусулманды бутуна бут кийим болсун, башына баш кийим болсун деп мусулманчылык аль-вала валь-бара, мусулманчылык өзгө жанагыдай жакындарга күйүү, жакындарга жан тартуу, ал эми душманды душман деп билүү акыйдасынын усулдун негизинде мына ошондой кылганга аракет кылчумун. Ал эмес сыр сатып алганда көбүнесе ошол Голландиянын кымбат сырлары туруп, же арзан болсо дагы сапаттуу сырлар турса дагы Египеттин сырларын сатып алганга аракет кылчумун. Анткени менин тыйыным мусулмандарга гана барсын, ошолорго барса сооп болот. Балким намаз окуган каарынын чөнтөгүнө барып түшсө, же болбосо бир жесир аялдын акчасына барып түшө турган болсо, балким ошонун пайдасы бардыр деген таризде айтчумун. Мисалы үчүн азыркы учурда мен ичимдиктерден дайыма доктор Шер деген ичимдик бар. Бул Баткендин кандек өрүктөрү менен балыкчынын суусунан жасалган көркөм бир ичимдик. Ошондой эле андан да кымбатыраак ичимдик иче турган болгон учурда ошол жанагы өзүбүздүн шорону жарман ичип, такыр болбосо кыргыздын агып аткан арыгындагы суусунан эле жатагалы ичип алып басып жүргөндү мен жакшы деп айтар элем. Ассаламу алейкум. Экинчи, үчүнчү аялды жаш кыздардан алып исламды спекуляция кылгандарга оюңузду айтып коесузбу? Албетте бул суроонун ээси ошол биздин эжебиз болсо керек деп ойлоп атам. Чындыгында экинчи, үчүнчү аял алганда, жаш аял алган болсо анын зыяны тийбейт. Анткени жаш кыздардын да турмушка чыгууга укугу бар. Бирок негизи эле көп аялдуулукка жол берилгенде мунун негизги идеясы бул ошол коомдогу жесирлерди, коомдогу жетимдерди, ошол коомдогу мындай бир кароосуз калган адамдарды бир оң жолго салуу, ошолорго бир үй бүлөлүк толук тарбия берүү дегендик. Балдар үйүндө чоңойсо ошол жерде канчалык курсагы ток болуп, байпагы манаттан болгону менен ошол балага үй бүлөнүн бир аурасы, үй бүлөнүн өзүнүн бир мындай бир мааниси жетишпей калат. Үй бүлөдө атанын өзүнүн орду бар, эненин өзүнүн орду бар. Мына ошол нерселер ишке ашуусу үчүн сөзсүз түрдө үй бүлөдө баланын курсагы тойгондон сырткары дагы аталык тарбия керек деген маани. Ошондуктан мен айтар элем, ошол эжелерибиз, карындаштарыбыз кош аялдуулукка, 2-3-4 аялдуулукка, көп аялдуулукка каршы чыккандыгы бул туура эмес. Албетте ич кызганыч болот, бирок сиз өзүңүздөн башка да эже сиңдилериңиздин тагдырын ойлогонго сөзсүз түрдө туура келет. Анан сөзсүз түрдө эле экинчи аялга үйлөнгөндө жанагыда жесирлер болуш керек, кемпирлер болуш керек деген сөз жок. Анткени эгерде жаш кыздар турмушка чыкканда өздөрү каалай турган болсо, анда ошол нерсеге биз каршылык көрсөтпөшүбүз керек. Атамекен фракциясындагы Аида Салянова көтөрүп аткан мыйзамдын дагы бир өтө ката жери жанагы ошол кош аялдуулукка дагы, көп аялдуулукка дагы жол тосо турган мыйзам. Анткени биринчи аялы болсо, экинчи аялга бизде мыйзам боюнча кагаз берилбегендей эле, демек кагаз жок нике кыйсаң болбойт деген маселе да ушул жерде кайсы бир деңгээлде үндөшүп кетип атат. Деги эле мына ушул мыйзам, көп аялдуулукка тыюу салган мыйзам, бул биздин салтыбызга, биздин динибизге туура келбеген мыйзам. Анткени Манас атабыздын, Семетей Сейтек атабыздын, Хан Бакайдын, Хан Жакыптын шариятына, ошолордун бир салт санасына туура келбеген мыйзам. Демек азыркы бизге дагы мыйзам, бул мыйзам керек эмес. Муну албетте биздин акыл-эсүү депутаттарыбыз, динге кайраттуу депутаттарыбыз, ошондой эле кыргыздын каада салтын көтөрөт деген, мисалы үчүн Каныбек Иманалиев, мисалы үчүн андан сырткары башка көптөгөн депутаттарыбыз бар. Ошолордун бардыгы ушуну калпак кийип жүргөн, кыргызмын дегендердин бардыгы, мусулманмын дегендин бардыгы иншалла көтөрүп чыгат деген үмүттөмүн.
Ajeke ülüştük жерден же ijaraga algan жерден үшүр берилеби дейт. Ülüştük жерден үшүр берилет. Ijaraga algan жерден ijara акысын төлөгөндөн кийин бересиз. Ал эми ijaraga берген адам ошол алган акчасынын 1/10 үшүрүн бере турган болот. Мына ушул маселе азыркы учурдагы фатва анткени Misirlik çoğun alım Abu Zahra uşunday fatva berген ijaraga alıngan жерден ijara bergen adam algan ijara akısından berse al эми ijaraga algan adam ijara akısını çağırgandan keyin kalgan dünyösünün oşol tapkan egindin 1/10 үшүргө берет. Ал эми ülüştön kadimkidey эле берсе жарай берет. Assalamu aleykum, masturatımda aşıkça kızgansa günö bolboybu. Albatta günö bolot. Uçup gelip kongon çımından dele kızgana öre turgan bolsa albatta bul aram, urmatlı bir tuğanım. Kızganının şartları, şaraitleri, tartipleri, joldoru, joosu var. Kızgana turgan jerde kızganış gerek. Ana kızganbay turgan жерден деле kızganıp, balangan деле kızganıp, anan geçke urup salıp basıp antpe mintpe dey bergende bolboyt. Negizgisi oşol kızgangan adam birinci кезекте tosokton kızganış gerek. Ayalına din talimin bergenge, üyretkenge, kursagın tokkulgan hareket kılıp, oşonun dini үйрөнүүсүн hareket kılıp, ayaldı bir urmattap, hanışaday kılıp kötörüp жүрgöndө gana oşonda ayal tolu kızgangan bolos. Anan bakkan galı jok, başkası jok, üyünde kögölamuştum kılıp urup, anan köçөгө çıkkanda kızganıp kalgandar var. Biz aytış gerek bul janagı lölödөн batır çıksa elin çabat degen ele söz urmatlı bir tuğanım. Assalamu aleykum, men ayabay korku verem. Dem saldırsam günö emespi, namaz okuyum deyt. Jok, dem saldırgan jakşı. Şariatыбыз bul nerseni tıybayt. Bolgonu adam dem saldırбастан деле өзүнүн өзү dem sal başka biröөгө barıp maňa dem saldırıp koyçu dep oşol adamga mындай bir kayrılunun özü şariat boyunça ötele maktoogo tatırlık abal emes. Ошондуктан çoň alımlar biröөгө dem salıp ber dep aytбастан oşol özü gel dem salıp berse makul deyt, je bolboso özүnün özü dem salgandy jakşı görüşkön. Janagıday bir jaş baldарды meşitke kötörüp barıp dem saldırgandan murda oşol eneler özlörü Kur'an jattap, biraz ayattарды jattap, oşonu menen dem salsa jakşı bolчу elek apalarыбыз Kur'an ayattan işteke bilbese dele Allah'ın adını aytıp Allah Allah dep oşol beşiktermeti bara buzulup alday olup kaldı. Misal üçün Kur'an-ı Kerim'de Allah degende alda taala dep aytılıngan jeri var. Şol siyaktı öyle alday deydi aytıp kalgan jeri var. Bolbosun bulardan bardık ele Allah Allah degen zikir menen oşol baldarın termetip oşonday bir patriot jigitlerdi, patriot kızdardı, çınıgı momun musulmandardı tarbiyalagan dep aytsak toora bolot. Kıt kuyup balanın жүрөгүн kötörse bolobu bolsa kayda varsa bolot deyt. Jok, kıt kuyu degen, kut kuyu degen bu şariatыбызda jok, korgoşundan kuygan. Bolgonu balanın жүрөгü түшүp kalsa balanın жүрөгүn jana kempirlerge aparıp muzdak taş menen başka menen kötörse bolot. Birok janada kıt kuygan şariat boyunca aga urukсат berilbet urmatlı bir tuğanım. Assalamu aleykum, ajeke unitas kıvılanı karap dursa hiç nerse bolboybu. Arı veri kılsak da aşıkça orun jok deyt. Egerde aşıkça orun jok bolup kalsa anda olturganda jok ele degende жүзүңүздү kıvıladan biraz burup alыңыз, oşonday tuura kelet. Birok kийинчерээк daratkanası var, üy satıp alganda je kura turgan bolgondo je bir almaştırganda mına oşol maselege köңүl bölsöňiz albatta jakşıraak bolmok urmattуу jaranım. Nasvay atkan günö degende 2 ö жазылат, sozulma öler, oşonda gana tuura bolot. Nasvay atkan günö bul makruh tahrimi aramga çeyin barıp koşulat. Anan kebir adamlar nasvay dara sınbayt desele bole öret deyt. Birok nasvay toğuktun tezegini jasalat. Toğuktun tezegini jegen aram. Demek nasvaydı aram dep aytsak da hiç kanday günökөр bolboybuz. Urmatlı bir tuğanım. Oşol ıpılas nerse, oşol oğuz kalıp, oşol oğuzdan kayra bismillah dep, oşol oğuz menen kayradan barıp, oşol toğuktun tezegin jegen oğuz menen barıp turup tamak jep atasız, ötö etiyat boluş gerek. İnternetke girseňiz şol jerde görsetip beret, kim kantip jasaganın janagı nasvaydın bardığın. Demek musulman adam koldan kelişinçe oşol nasvay atkandan, anan gerek bolsa tamek tartkandan dagı alыс bolgun hareket kılış gerek. Tamek tartkan adam oşol kebir uçurda urmatlı bir tuğanım özü 25% ziyan tarta turgan bolsa, janamdagı adamlarga 75%ga çeyin özünün ziyanını tiygizip koyor eken. Hudaý taalam başkalarga ziyan tiygizgenden bizdi asıragan bolsun. Bismillah. Assalamu aleykum, insult bolgom deyit. Birok 5 maal namaz okuyum. Sol kolum jakşı iştebeyt. Namazını dolturup okuy bersem günö bolboybu deyit. Kolunuz iştebese anda turup okuңuz, urmatlı bir tuğanım.
ошол эгерде колуңуз түшүп кетсе, анда байлаш кыйын боло турган болсо, ошол сол колуңуз менен иштебеген колуңузду көтөрүп кармап алыңыз. Эгерде сол кол иште оң кол, ана оң колуңузду деле кармап алсаңыз болот, бирок ага дагы жарабасаңыз колуңуз түшүрүп, ошол иштеген колуңузду деле көкүрөккө коюп намаз окуй бересиз, туруп окуй бериңиз. Эгерде туруп окуганда, рүкүгө барганда жыгылып кете турган болсоңуз, анда ошол рүкүдө башыңызды ийиңиз дагы, саждага кадимки деле саждага барыңыз. Бирок саждага барганда колуңуз иштебеген себептен тура албай турган болсоңуз, анда ошол олтурган абалда окусаңыз уруксат берилет. Болбосо колдон келишинче ар бир рүкүндү өз убагында кылгандыгыңыз жакшыраак болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Шаарга атайын жин чыгаруучу борбор ачылса жакшы болор эле. Бул боюнча мен муфтиятта иштеп аткан учурда атайын ушул боюнча бир борбор ачсак деп ойлоп, доктор Замир менен биргеликте хижама кылдыра турган, ошондой бир жанагыдай бир эркектер көзүнчө, аялдар көзүнчө массаж, адал массаж мисалы үчүн шариатка туура келген деген сөз. Андан сырткары ошол жанагыдай дем салган, шариатка туура келген аферисттер эмес, шарлатандар эмес. Андан сырткары ошондой эле кадимкидей эле жанагыдай бир айтып аткан биз классикалык медицина деп аткан аялдар бөлүмү өзүнчө, эркектер өзүнчө бөлүмү деп бул боюнча мен Абдумуталип профессор менен дагы сүйлөшүп келдим. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо ачканга аракет кылабыз. Бишкектен баштап ар бир региондордо болсо, ошондо бардыгы жакшы болмок. Анткени азыр карап көрсөңүз, бизде мындай намаз окуган мусулмандар өздөрүнүн кыздарын окутканда дарыгерлик окутушпайт, окугасын кыздар үйдө калсын деген, албетте бул туура эмес. Кыздарыбыздын окуп, мугалим болуп, врач болуп, ошол аялдардын өздөрүн карай турган, тарбия бере турган кесиптерди алгандыгы эң жакшы. Макул, финансы болбой эле койсун, бухгалтер болбой эле койсун, бирок медицина жаатында, билим берүү жаатында, тарбия жаатында аялдар сөзсүз түрдө эркектер менен тең жарышып иштеп, ийгиликке сөз жетиштери керек деп мен айтар элем. Кийим тигүү маселеси боюнча, соода саттык маселесинде кел, анткени ошол аялдардын буюмдарын аялдар өздөрү саткандыгы, эркектер аралашпаган жер болгондугу бул өтө жакшы болор эле. Азыр дем салган адамдар аябай көп. Ар бир дем салганга ишенсе болобу? Жок. Дем салган адам биринчи кезекте ал такыба инсан болуусу керек. Эгерде такыба болбосо, анда демедер өтпөй калыш ыктымалы бар. Ошон үчүн жана элдер айткан, ушул чындап эле дем салат деп ошол адамга күбөлүк бергендерге дем салдырсаңыз бул жакшы. Мисалы үчүн мына Каси мечитинде Нурмухаммад каарыга, борборлук мечитке барсаң, ошол жерде биздин көптөгөн молдокелер бар. Дордой мечитинде Жумалы ажыга, анан эң эле чоңу Жыргал каарыга барып, ошондой сыяктуу белгилүү адамдарга салдырган жакшы, расмий имамдарга салдырган жакшы. Анан кийин бурчукка туруп эле бир коробканы коюп алып, анан ошо жолуң ачып берем деп аткан бакчыларга анда салдырбаган жакшыраак болот. Дем салдырган эң жакшысы, ар ким өзүнө салгандагысы, бул эң жакшы деп айтар элем мен. Ассаламу алейкум. Менин атам кичинекейинен атасын көргөн эмес. Куран өз атасынан тиеби же баккан атасына тиеби, мынчалык кызганбагыла, Кудай Таалам баккан атасына, өз атасына, ошондой эле бардык аталардын, бардык апалардын бардыгына, Адам алейхиссаламдан баштап Мухаммед пайгамбарга чейинки, Мухаммед пайгамбардан баштап кыяматка чейинки бардык адам аттуунун бардыгына багыштаган болсо, эч кандай андан бири-бирине соо кемебестен иншалла жете берет. Кудай Таалам бардыгыбызды бактылуу кылган болсун. Ассаламу алейкум. Менин күйөөм арак ичкен сайын жаңжал кылып талак берет, эмне кылыш керек дейт. Аны дааватка чыгарып жибериш керек. Биздин Кыргызстанда ушундай бир керемет бир мектеп бар, көчүп жүргөн, ал даават деген. Эгер ошол жерге дааватка чыгарып, ай сайын 3 күндөн чыгара берсеңиз, анда барып арагы жок болуп, бардыгы өзүнүн ордуна келет. Анан эми калган маселени ошондон кийин гана сүйлөшүш керек. Ал эми мас болгон учурунда ар кандай нерсени сүйлөшү мүмкүн. Урматтуу бир тууганым, азыркы маселе дааватка чыгарып аракет кылыңыз. Ар жуманын жекшемби, жума күндөрү борборлук мечит, чоң мечиттерден дааватка чыгат. Ошого дааватка чыгарып, анан ошол ай сайын үзбөй чыгарып турсаңыз, иншалла жылайланбай эң сонун инсан болуп калат. Анан катачылыктардын бардыгын териштирип, ошого жараша жоон иншалла өз учурунда беребиз. Ассаламу алейкум. Өкүл ата, өкүл апанын милдети, алардын жардам берүүсү шартпы дейт. Алардын жардам берүүсү шарт, бирок материалдык жаатта эмес, моралдык жаатта жардам берүү керек. Өкүл ата, өз өкүл эне, бул Кыргыз элинде бар маселе, башка элде бар экенин билбейм. Ал эмес, Кыргыз элинин дагы бардык жеринде эмес, ушул Баткен тарапта бул нерсе орун алган эмес, балким ошол Баткен тарапта эмес кыргыздарда ошол өкүл ата очолган. Бул ошол Кыргыз элинин отурукташпаган, мечит медресеси жок болуп, талаа түздө көчүп жүргөндүгүнөн пайда болгон өзүнчө бир өкүл ата деген институт болуш керек деп ойлойм. Анткени ошол жаңы үйлөнгөн жубайлар
көрөйүн десе интернет жок, же Жаныбек Жанызак жанагыдай бир китептери жок, же бир Өзбек Ажынын телевизору жок ал жерде, же Мыктыбек Арстанбектин чыгып аткан сүйлөгөн сөзү жок. Айтор кандай болгон күндө дагы ошол жаңы үйлөнгөн жубайлар төшөк маселесинде, өз ара мамиледе, кайната кайненеге, кайын журтка мамиле кылууда, жубайлар бири-бирине мамиле кылууда, жаңы үйлөнгөндөн кийин бир проблемалар чыгып калса кантип чечүү керек экендигин, жанагы өлүп көрүп турумбу дегенде үйлөнүп көрүп турумбу деп аны билбеген себептен ошондо өкүл ата балага, өкүл эне кызга бир шефке алып, ошонун өз камкордугуна алып, ошолорго бир багыт берген, бир жол көрсөткөн, жашоонукка түшүп кеткенге чейин бир атасы, агасы айта албаганды ошолор айтып берсе деген таризде болгон нерсе. Бирок өкүл ата болгондо жана алтын шекеге алып бериш керек экен, анан торпок энчилеш керек экен, анан өкүл ата өкүл эне деген бир тууган болуп калат экен деген сөздөр жок. Өкүл ата шайлаганда азыр саясий өкүл ата болуп кетти. Мисалы үчүн чоңдорубуз чоңдордон шайлайт, өмүрү жардам бербейт, балким өзү акыл айтканга чарабаган бир адамды байлыгы болгон үчүн же болбосо башка нерсеси болгон үчүн деле өкүл ата шайлап алгандары бар. Ошондуктан саясий, экономикалык карьерага мындай бир трамплин тепкич боло турган өкүл атанын кереги жок. Балким жашоосунда ийгиликтүү болгон, 5-6 көйнөк мурда жырткан, үй бүлөлүү үлгүдөгү ата менен эненин, аял менен күйөөнүн ошол бир үлгүсүн алып калуу максатында болгон кыргыз элинин кемеңгерлиги деп мен баалайт элем. Шариатта өкүл ата деген түшүнүк жок, бирок ошол ал нерсеге шариат каршы эмес, урматтуу бир тууганым. Мына ошондо мен ойлойм бардыгы өзүнүн ордуна келет. Мага келип айта беришет, өкүл ата кылып шайлайбыз деп. Мен айтам, мен Кыргызстандын бардыгын өкүл атамын. Ошол атаң айтпаган, апаң айтпаганды ушул жерден айтып атам. Демек ошол сага жетиштүү болот. Мени кыйнап өкүл ата деп ал жака апарып, бул жака жетелеп тойдон тойго кыйнабагың балам. Мен ага убактым жок деп кадимкидей жооп берем. Анан беркинде өкүл ата болуп, анан катташып той болуп жүргөндөр кээде атасын деле апасын унутуп коет, өкүл ата менен катташып кетет. Жок, андай нерсе туура эмес. Өкүл ата ошол моралдык гана жардам бериш керек. Ассаламу алейкум ажике. Атам намаз окуп жүрүп арак ичип алып дуба берип коюңузчу дейт. Эми адашкан айжо кайтып бирин тапкан соң Кудай таалам иншалла жакшылык берсин деп тилек кылабыз, ниет кылабыз. Кудай таалам ошол жакшылыкка жеткизсин, урматтуу бир тууганым. Анан эми ошол намаз окуп атып арак ичип алган адамдарга кантип айтат элек? Демек окуп аткан намаз жакшы болбой калган. Анткени адам намаз чындап окуган болсо, ошол намаз адамды жамандыктан кайтаруусу керек эле. Демек жамандыктан кайтара албаса, арак ичкенден тыя албаса, анда бул кандай намаз деген маани. Бирок ийгиликтин нетегечи жок. Кудай таалам тооба кылган пенделерин жакшы көрөт. Бир тууганыбыз тооба кылат иншалла. Кудай таалам ийгилик берсин деп тилек кылабыз. Ассаламу алейкум. Биз сизди Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрөбүз. Аллах сизден ыраазы болсун. Сиз керексиз дейт. Силер дагы мага керексиңер. Эгерде силер болбосоңор, кимге мактанат элем, кимге китептерди көрсөтөт элем, кимге келип төгүлүп чачып сүйлөп берет элем. Ошондуктан мен ушул кыргызстандык болгондугума, кыргыз элинин ушундай бир уулу болгондугума, ушул жерде кыргыз эли дегенде Кыргызстандагы өзбектер, кыргыздар, орустар, татарлар, бардык жамааттардын бардыгы, улуттардын бардыгы чогулуп кыргыз эли деген бир өзүнчө бир түшүнүктү түзөт. Ошол кыргыз элинин бир адамы болгондугума мен кадимкиде чындап сыймыктанам. Анткени кээ бир жерге барганда молдосун сыйлабастан, төрөк өткүзбөстөн, анын сөзүн укпастан каматып жок кылып аткан жерлери бар. Анын сөзүн укпастан молдолор кор болуп жүргөн жери бар. Бирок элибиздин наркы населе кете элек экен. Азырга чейин молдолорду урматтап сыйлап, муфтилерди урматтап сыйлап, президентибиз баш болуп бардыгы, элибиздин бардыгы бул деген сөз ушул элдин молдосу болуп калуу чындыгында адамдын бул жалган жашоодогу бактылуулугунун бири деп мен айтар элем. Никени жаңыртып туруш керекпи? Эгерде нике бузулуп калса, бир жаңыртасыз, эки жаңыртасыз, бирок үчүнчүсү жаңыр. Анткени ат-талаку марратани деген сөз бар Кур'ан-ы Каримде. Анан бирок нике бузулбаса деле жөн эле сүйүүбүз күчөп кетсин, махабат күчөп кетсин деп никени жаңыртабыз деген жок, ал жөн эле келесоолук. Андан көрө аялыңызга көбүрөөк подарка берип, жасанып, атырдын жакшысын коюп, анан экинчи үч жолу жанагыдай бир жакшы жерлерге экскурсияга барып, бир поездкага барып, сапарга барып, анан бир сүйүү ырларын ырдап берсеңиз, мисалы үчүн алык лоспонтурлардан чыттап жибересиз, бир шиңгил же болбосо башкадан чыта айтор, ошентип сүйүүсүн алсаңыз болот. Анан бирок никени жаңыртканда кайра сүйүү келип калат деп эле кайра кыйдыра берип шаршем боло бергендин, урматтуу бир тууганым, кереги жок. Кыз ала качып алуу салтына кандай карайсыз дейт. Эми бул жанагыдай илгери ата энеси макул болбой коюп, анан ошол жигит менен кыз бирин бири жакшы көрүп, анан шарият боюнча бири-бирине туура келе турган болсо, анан ата энеси кызды бир башка бир дини жок адамга бере турган болсо, кыз анан жок теңиме тием деп, анан ошого макулдугун берип,
Анан агалары ошо кыздын жеңелери макул болуп, бирок ошол кызды алып качып, кыз өзү качып кетсе уят болот деп, анан кызды ала качты кылып, ошентип никесин кыйып, анан кийин алып качып кетти деп ошентип айтылынган сөз. Анан бирок барып бул маанисин жоготуп, азыр көчөдөн уйсап келаткан кыздын чакаларын ыргытып жиберип эле машинеге салып бүктөп алып кеткен, бул жапайычылык, бул ала качуу салт эмес, бул варварчылык, муну таптакыр тыюу салыш керек. Бул адамды уурдаганга барабар. Буну мен керек болсо өтө катуу айтат элем, өлүм жазасын бергенге чейин болсо болот деп айтар элем мен. Анан бирок кээде ошол кыздар өздөрү дагы мен ала кача албасаң жигитсинби, паланчасынбы деп өзү ала качтырып алып, анан келгенден кийин арыз жазып мен силерди коркутам, антем минтем деген дагы акмак айымдар чыгып калат. Кудай таалам ошондон сактаган болсун. Assalamu aleykum. Apamdın közü ötüp ketken, сүрөтүн илип койсоң болобу дейт. Сүрөтүн илип койсоң жакшы эмес. Аны бир күн көрөсүң, экинчи күнү көрөсүң, анан үчүнчү күн ал бозоруп тура берет, аны көрбөй деле каласың. Жакшы сагынганда сүрөтүн алып көрүп, анан кайра ордуна коюп кой. Сүрөт илген жакшы эмес, анткени шариятыбыз бул нерсени көп деле колдой бербейт. Жайында летный душта дейт. Жайкы дебейсиңби? Жайында, жайкы душта күнгө сыган сууга гусул алып намазга барабыз туурабы дейт. Туура. Анткени ошол күнгө ачык ысыган сууга даарат алса ала деген оору жугуп калат деген хадис даиф, достоверный эмес, алсыз хадис. Ал ошондуктан ошондой боло берет. Бирок колдон келишинче ошол жанагыда чакан идиштерге суу жылытканда оозун жаап коюш, жанагы жайкы душтарга суу жылытканда үстүнө капкагын жаап койсо деле күн тийип жылый берет да, ошентип жуунган жакшыраак. Анткени ошону даиф хадис болсо да амал кылган жакшы. Эми кенен жанагыдай бассейндерде анын зыяны тийбейт. Чакан идиштерге жанагы бакалашкаларга жылытканда ооздорун жаап койсок жакшы, чакаларга жылытканда. Ошондо баардык ордуна келет, урматтуу бир тууганым. Менин досум баптист болуп кетти. Эмне кылышым керек? Ага даават кыл, айт де, дуа кыл, түшүндүр, сабактарга жетелеп кел. Кудай таалам хидаят берсе жакшы, бирок Кудай таалам анын тозокко түшүүсүн каалап, өзү дагы тозоктун жолун тандап алган болсо, анда биздин колубуздан эмне келмек. Айта турган маселе баптист болуп кеткен, теңирчи болуп кеткен, андан сырткары мунагы азыр мынакей Ахмади болуп кетти. Мына Ошто толтура, мунагы жанагы Ошто Кашкар кыштак деген жерде Кадияни болуп кеткенде толтура. Исмаиловна нарын каптап кетти, агахандар келип Оштода каптап кетти, нарында каптап кетти, шиит болуп кетип атышат. Мына ушулардын бардыгы мусулман эмес, булар капыр жамааттар. Буларды ишенбеш керек, урматтуу бир тууганым. Шииттештирип адамдарды, шииттер өздөрү ошол өздөрүнөн чыккан Исмаилит, ошол жана агахандын бардыгын капыр деп айтышат. Буларга алданбаш керек, балдарды булардын бакчасына бербеш керек, мектебине окутпаш керек, урматтуу бир туугандар. Бул ошол биздин жардылыгыбыздан кыйналып аткандан пайдаланып, анан илгерки бир ошолорду киргизип койгон чоңдорубуз түшүнбөй калып, анан ошентип бизге туура эмес агымдар кирип кетти. Бул дагы бир 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин ошо Сириядагы, Йемендеги каргашалуу окуялар бизде кайталанганга үрөн себелип жатат деген сөз. Анткени Сирияда болгон согуш, шиит, сүннит, алевиттер менен сүнниттер ортосундагы согуш, Йеменде болуп аткан согуш, ошол жердеги хауситтер менен сүнниттердин ортосундагы согуш. Булардын бардыгы ошол шииттер агымдары, шиит жамааттары. Ошондуктан бизге шиит азыр ошол агаханды киргизгенге аракет кылып атат. Ушул нерсеге биз каршы турушубуз керек. Аларда иштебестен, аларды бир мүмкүнчүлүк бербестен, ошол мыйзам чегинде чыгарып жибергенге аракет кылыш керек. Анткени өз бетинче барганга шарият жол бербейт. Мыйзам чегинде айтып, чоңдордон суранып, ошону мыйзамга киргизип, бизге кереги жок агахандын, башканын, Исмаилиттерин деп айтышыбыз керек. Анткени алар айтышы мүмкүн да, жок, биздин муфтий айтпады, алардын эч кандай уставында ишмердүүлүгү жок экен деп Максатбек ажы айтып деп Акпрессте жанагы кабарларда жүрөт интернетте. Менде маалыматтары бар. Айтканы туура эмес. Анткени ошондой уставында жазбаса эле булар аткарбайт деген сөз эмес. Анткени мен ошол уккан маалыматтарыма караганда, Ош шаарындагы Агахан мектептеринде окуткан, Агаханы мектептеринде окуган балдарда ошол пайгамбар Азирет Али болуш керек эле, андай мындай жебир адашып калган деген сөздөрдү келтирип, адамдардын, балдардын Агаханга болгон сүйүүсүн берет. Анан балким 10 жылдан кийин ошолорго кызмат кылып бере турган атайын бир зомби болуп калган жарандар тарбияланып калуусу толук ыктымал, урматтуу бир тууганым. Кудайым шерменде кылбасын. Биз Кыргызстан кичинекей жербиз. Биз мусулман бойдон, Ханафи мазхабында, сүннит бойдон калышыбыз керек. Бизге эки башка диндин кереги жок. Бизге дин жаатында демократиянын кереги жок. Эч кандай андай бир шиит болгондун кереги жок. Биз ошол Ханафи мазхаб менен гана иншалла сүннит болуп, мусулман болуп гана бейишке чыгабыз. Assalamu aleykum, Allah razı olsun. Sabaqlarınızda alысқы Amerikada жүрүп, угуп сизге шакырт болуп жүрөбүз дейт. Азыркы учурда Америкада Абдушкур ажыбыз жүрөт. Урматтуу бир тууганым, рахмат сиздерге. Кудай таалам разы болсун.
Чикагодо, башка жерден көптөгөн Америкада жашаган бир туугандар телефондон, интернеттен, Европадан, мына Италиядан, башка жерлерден чалып айтышат. Мен чындыгында ошол менин үнүмү угуп, сабактарды угуп, аз да болсо пайда алып атканыңар болсо, ошол мен үчүн чындыгында чоң бакыт. Анткени пайгамбар алейхиссалам Азирети Алиге айтат: "Эй Али" дейт, "Эгерде сен себептен бир адам хидаятка келип, туура жолго түшүп кала турган болсо, анда Кудай Таалам сага ошол жанагы кызыл нардан дагы жакшыраак болуптур" дейт да. Кызыл нар деген бул адамдын бул жалган жашоодогу эң керектүү болгон дүнүйөсү, кызыл төөсү болгон арабтарда демек эң чоң байлыктан дагы жакшыраак бул деген маани. Ошондуктан мен кээде айтат, ошол Америкада иштеп аткан балдар узун сапарга чыкканда машинесинде сиздин сабагыңыз угат экен десе, кадимгидей толкунданып, ошого Кудайым мени себеп кылгандыгына чындап айтканда өтө ыраазы болом. Аллах ыраазы болсун. Анан мына Кореядагы туугандарыбыз чакырып атат. Балким ошол 20-22 марттарда Кореяга, Сеулга барып, ошол жерден дагы бир туугандар менен, кыргызстандык жарандар менен сүйлөшүп келебиз. Бир туугандарыбыз менен анан муногу 4-марттан 8-мартка чейин муногу ошол Орусияга кетип атабыз. Азыр мен Иркутский, Кызылжар, Красноярский, анан Үркүт, Үркүт деген бул кыргыздын эле жери, Атамбаев айтпады, бул биздин жерлер деп. Ошол Үркүт деген жерге, наркы Кызылжар деген жерге барып кыдырып, ошол жактарда көрүп бир туугандар менен байланышып келели деген ниеттер болуп турат. Кудай Таалам ыраазы болсун баарыбыздан. Бизде 3 бала бар, бирок нике жок. Эмне кылайлы дейт, нике кыйгыла. Эмне кылайлы деп олтура бербегиле. Мына бүгүн нике кыйгыла, урматтуу бир тууганым. Иншалла бардыгы ордуна келет. Эч болбосо кеч болсун. Ийгиликтин эрте кечи жок деген кыргыздын акылы бул шариатка абдан төп келет. Намаз окуп жатканда ойго башка нерсе келе берсе эмне кылыш керек дейт. Намаз окуп бүткөндөн кийин Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп сол жака түкүрүп койсоңуз иншалла баары жакшы болот. Анан намаздын башында ниет кылганда бүтүндөй ааламаттуунун баардыгынан ажырап, мына ушул Кудай Тааламдын өзүнүн мындай улуулугунун астында мындай бир адам өзүн ошого багыттап кире турган болсо, намаздын астында адам ниет кыла турган болсо, ошондо намазда иншалла эч кандай ойлор келбейт. Бирок намазга ар кандай ойлордун келе берүүсү сиздин намаз окуп атканыңыздан кабар берет. Анткени шайтан сизге чындап чын аракетке түшүп, жан аракетке түшүп, сизди азгыруу аракетинде болуп турган экен. Анткени кээ бир адамдар өздөрү шайтан болуп калат дагы, ага шайтанда кереги жок, анын өзүнүн ниети бузук. Демек ошентип азгырып аткандыгын өзүнө сүйүнүңүз. Демек дале болсо иманыңыз бар, дале болсо шайтан сизге кызыгып турат. Демек дале болсо сиз мусулмансыз деген маани. Кудайга шүгүр айтыңыз, дайыма намазды окуп оңдогонго аракет кылып жүре бериңиз, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум. Шариатта ырдоо күнөөбү дейт. Жанагыдай бир даңгыр-дуңгур деп башта орткан музыка менен ырдап, анан жөн эле бир кыйкырып, мындай бир тегерене берген жанагы бакчылардай болуп, бул албетте арам, бул күнөө. Ал эми патриоттук темадагы ата-эне жөнүндөгү ырларды ырдап берсе, төкмөлөр төгүп берсе, акындар жазып берсе, албетте мунун зыяны тийбейт. Айрыкча ошол мындай бир кээде кара сөз менен бере албаган нерсени адамдар бир мындай бир поэзия менен, ыр менен бергендегиси чындыгында өтө жетерлик болот. Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн дагы ошол жанагыдай бир төкмө акындары болуп, ошол ыр айтып бер дегенде пайгамбар ыр айтып берип, ошону менен пайгамбардан аны көрүп, угуп суктанган учурлар бар. Пайгамбарыбыз деги эле поэзияга өтө көңүл бөлүп, ошол поэзиянын сыйкыр күчү деп айтсак дагы туура болот. Анткени Кур'ан-ы Каримде сөз өзү сыйкыр деген бар да. Демек сөз адамды сыйкыр, бирок бул адал сыйкыр. Анткени адамды туура жолго багыттап, ошол адамга бир туура жолду көрсөтүп берип, адамдын жаман оюн алаксытып, бир жакшылыкка ыроологон, жол көрсөткөн нерсе бул чындыгында адал сыйкыр деп айтсак туура болот. Ал эми арам сыйкыр бул жанагы дуа кылып, түшүнүксүз бир жин шайтандын тилин колдонгон, бул шариатта тыюу салынат. Касыр намазы канча күн окулат, канча күнгө чейин дейт. Эгерде сиз урматтуу бир тууганым сапарга чыкканда өзүңүздүн жашаган жерден 90 километр алыс жака чыга турган болсоңуз, мына ошол 3 күнчүлүк сапар болот дагы. Сапардын ичинде касыр намаз окуй бересиз. Бул 4 рекеттүү парз намаздар 2 рекеттен окуйсуз. Ал эми сүннөттөрдүн баары толук окуло берет. Ошондой эле багымдардын 2 рекет парзы, шамдын 3 рекет парзы, 3 рекет витир важип, булар толук окуло берет. Анан барган жерге жеткенде, эгерде ошол жерде 15 күндөн эрте кайра кайтып кетем деген ниетиңиз болсо, ошол барган жерде деле касыр окуй бересиз. Эгерде жок мен көп турам, мисалы үчүн 1 ай турам, же 16 күн турам, же 18 күн турам десеңиз, анда ошол барган убакыттан баштап намазды кадимгидей толук окуй бересиз. Мунун баары жалгыз окуганда же имамыңыз өзүңүзгө окшогон абалда болгондо. Ал эми мечитке барып калсаңыз, мусафир болсоңуз, бирок имам толук окуп атса, имамга уйганда жамааттын урматына сиз дагы намазды толук окуп кете бересиз, урматтуу бир тууганым. Эми имамга уюп калдыңыз, 2 рекет парз окуйсуз пешимди, имам 4 рекет окуп аткан болсо, имамга 2 рекет окугандан кийин имам
имам туруп кетти, салам берди, сиз 2 жетишип калдыңыз, эмне кыласыз? Сиз туруп 2 рекет кошуп окуйсуз. Анткени имамга уюганда сиздин мойнуңузга 4 рекет парз намаз окуу сизге милдет болуп калган, урматтуу бир тууганым. Ал эми баргандан кийин кээде мисалы үчүн көп адамдар Бишкекке келип ооруканага көрүнүп, ана кетем, мына кетем, эртең кетем, бүрсү күнү кетем деп отуруп, кээде 1 жыл калып кетиши мүмкүн. Эгерде ошентип ана кетем, мына кетем деп отуруп анык болбой калса, анда ошол канча жүрсөңүз деле намазды касыр окуй бересиз. Урматтуу боордошум, Кудайым намазыңызды кабыл кылган болсун. Мен сол колум менен жазам, зыяны жок, рахмат дейт. Жакшы эмес, урматтуу бир тууган, сол кол менен истин жагылат, дааратканада береттерин жууйт, тазалайт, мурдун чимкирет. Анан ошол кол менен жазган жакшы эмес. Балдарга үйрөтүш керек. Балым сологой болуп калды, тим койбостон ошого мындай. Мен да эң кичине балам Муаз ошо солгой, бирок мен дайыма оң колуң менен жаз. Оң колуң менен десем, дароо колун алып, азыр оң кол менен сол кол бирдей болуп калды. Эгерде көңүл бура берсек, мен ойлойм оң колго өтүп кетет деп. Анан кээде чоң эле бир аалымдардын дагы сол кол менен окат жегенин көрүп кадимкидей жийиркени пайда болот да. Бул азыр билинбейт, бирок эртең коомго аралашканда, мисалы сиздин балаңыз президент болуп калып, анан Сауд Арабияга барса, анан сол колу менен жеп алса, жазып аткан болсо, тигилер карап туруп жийиркенет да. Бул кандай? Бул абрет жууган жери деле, тамак салган жери деле баары бир экен го, буга баары бирби деп адамдар жийиркенип калышы мүмкүн. Ошентип бүтүндө Кыргызстандын бардыгын уят кылып коюу ыктымалы бар. Ошондуктан аракет кылыңыз. Бул сиздин башыңыздагы сыноо. Адамдар тотугучту сүйлөтүп үйрөтүп, адамдар аюуга велосипед айдаганды үйрөтүп коет. Анан сиздин адам балаңыз сөз түшүнөт, ага оң кол менен жазганды жегенди үйрөтсөңүз, албетте буга сиз сооп аласыз. Ошондо өзүңүзгө өзүңүз аракет кылыңыз, урматтуу бир тууганым. Адам өзүнүн нафси менен күрөшкөн ошол улуу жихад, ошол чоң жихад берекем менен. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dın başka bir hadisini aytıp bergim gelip durat. Al hadiste وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي اِمْرَأَتِكْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hazreti İmam Bukhari, Hazreti İmam Muslim rivayatındağı bu hadiste Peygamber Aleyhisselam aytat, sen Kuday yolundağı Allah'ın razılığı üçün, adamlar el görsün, koca görsün devesten, Kuday'ın razılığı üçün sen nafaka kılıp bir kayrımdılık kıla turgan bolsun, oşonun bardığına soğup berilet. Al emes, özünün niyetinde Kuday'ın razılığı dep özünün ayalının oğuzuna salgan bir üzüm tamağın üçün dağa soğup alasın deyit. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, аял бакканда, бала чаканы бакканда, үй бүлөнү бакканда колдон келишинче ошол ниет түздөп, мен сени багып атам дебестен, Кудай үчүн ошонун баардыгын кылып атам деген ниет боло турган болсо, баардыгы иншалла жакшылыкка жетип кетет деген үмүт айткым келди. Келинчегим ден соолугуна байланыштуу 6 айлык боюнан алдырды, бала bir күн жашап кайтыш болду, эмне кылайын дейт. Баланы gömgülö, ayal kişi iddага olturат, эгерде талак түшкө Кудай сактасын, эгерде айыз көрсө, айыз менен ошол нифаска отурат, нифас көрө турган болсо, эгерде 40 күнгө чейин келсе, анда ошол 40 күн намаз окубайт. Анан бала bir күн жашаса, анда балага ошол ат коюп, анан кадимкидей кепиндеп, арулап жууп көмүп коюш керек. Иншалла бейиштин босогосунан силер тосуп алат, ага көп күйүнбөгүлө. Markum болгон баланын атынан атап кийинки баланы койсо болобу, зыяны тийбейт. Анткени маркум балага коюлган ат ошого энчи болуп калган жери жок, анын зыяны тийбейт, урматтуу бир тууганым. Ажеке менен келишсе, негир кызга үйлөнсө болобу? Негирге, сарыга, акка айырмасы жок. Ошол үйлөнө берсең зыяны тийбейт. Мен кызык окуя Меккеде жүргөндө ошол аялыбыз окуп, биздин келинчегибиз, жубайыбыз, анан өзүбүз окуп, анан балдарыбызды бакканга тарбиячы сурап, анан тарбиячы алып келсек, ал негир ошол кара демдүү апабыз экен, аты Зара эле. Анан келгенде балдарыбыз коркуп качып жүрүп, анан бир түнөп эртеси анан кайра ал кишини апарып мен таштап келгем. Ошон үчүн атаңыз апаңыз коркуп кетпей турган болсо, караңгыда көргөндө башка болсо, анда үйлөнө бериңиз. Бул сүйүү деген улутка башка карабайт. Болгону мусулман болуш керек, тарбиялуу болуш керек, урматтуу бир тууганым. Анан эми негир деп айткан чындыгында бул ошол адамдарды кемситен турган сөз болуп калды. Азыркы учурда чындыгында бул ага эч кандай бир мындай уят деле эмес, негир деп айтылат, бирок азыркы учурда ошол адамды кара деп бир мындай бир шылгындай турган болуп калган себептен ошол кара дендүү деп айтат. Анткени арабтар өздөрүн ошол жанагы кара дендүү туугандарыбызды кара деп айтпастан, аларды жанагыда кызыл деп айтып, анан ошол өзү кара бир туугандарыбыз да өздөрүн мен кызылмын деп айтат. Анан мен айттым, сен кызыл болсоң мен киммин десем, сен аппаксың дейт. Аппак болсом анда бул орус ким десем, ал дейт ала болуп ооруп калган деп ушинтип айтып тамашалап күлдүргөн учурлар да болгон эле. Демек, негир деп айтпастан ошол кара дендүү же болбосо ошол кара тору деп айтсак, мисалы үчүн жакшыраак болот.
Musulman ayal машина айдаганы болобу болот, колдон келсе айдасын. Маршруткага тыгылып бирөө менен түшкөндөн көрө айдаганы жакшыраак. Бирок ошол өзүмдү өзүм эле өтүгүмү төргөлөм деп көрүнгөндө салып алып пикникке чыгып кетип калбаш керек. Өтө караңгыда айдабаш керек, узун сапарга чыкпаш керек. Күндүздүн күнү балдарын мектепке барса, өз жумушуна барса, кайра келсе ага болот урматтуу бир тууганым. Анан узак сапарга чыгып көлгө кетип калып, ошко кетип калып, таласка кетип калып машина менен аял киши андай болбойт, ага уруксат берилбейт. Деги эле колунан келсе аял машина айдабаганы макул. Анткени машина айдаган аялдын нерв системасы иштеп, анан ошол аял барып отуруп сөгүнө турган болуп, аялдык касиеттерин жоготуп кое турган даражага жетип калат. Ошол себептен аялдарга касапчы болуп иштегенге болбойт, аялдарга сот болуп иштегенге, өлүмгө тарта турган болбойт, аялдарга падыша болгонго болбойт. Анткени бул өтө жанагыдай бир кыйын иштер дагы. Анан аялдын ошол аялдык табиятын мындай бир оор кылып кое турган, аялды бир мындай бир аялды кыйнап кое турган иш болгон себептен аялдардын иштебегендигин макул деп айтышат, урматтуу бир тууганым. Аялда чачын кессе болобу дейт. Чачты кессе тыюу салынбайт, бирок чачын кеспегени узунураак кылгандыгы жакшыраак. Анткени аялдын чачы канчалык узун болгон сайын ошончолук деңгээлде назиктиги артып, анын сулуулугу, урматтуу бир тууганым, көбүрөөк болот. Кудай таалам ошон үчүн аялдарыбыздын чачы узун болгондугун мындай жакшыраак көрөт. Бирок чачы мындай түшүп атса, ооруп атса же ушул алганда кыйналып атса, анда ошол күйөөсүнүн уруксаты менен ошол мүрүсүнөн кыскараак эмес, узунураак кылып кырса болот. Анан мындай тооктун куйругундай кылып кыска кылып анан эки жакка башын кылганда ошол чачы сексендеп тура турган болсо, анда шарият аны көтөрө албайт. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат, эркектерге окшошкон аялдарга окшошкон эркектерди Кудай таалам өзүнүн каргышына алат деди. Демек, чачтарды эркектер кыскараак алып жүрүш керек, аялдар узунураак кылгандыгы макулураак, урматтуу жараным. Итти үйгө бакса күнөөбү, сизге чоң рахмат дейт. Аллах разы болсун. Итти үйгө киргизген болбойт. Ит бар үйгө сүрөт, бар үйгө периште кирбейт. Периште кирбеген үйдө ырыс ынтымак болбойт. Ошон үчүн мына депутаттардын кабинеттерин телевизордон көрүп калам, кадимкиде сүрөттөрдү, статуэткаларды коюп коет да. Ошол үйдө, урматтуу бир тууганым, ошол кабинетте береке болбойт. Ошон үчүн ошол нерселерди алып коюш керек. Кабинеттерде аттын эстелигин, иттин эстелигин коюп алгандар бар. Аны үйгө койгондо периште жок, периште жок жерде, ал жерде жакшы пикир сага келбейт. Ошон үчүн ишиң ийгиликсиз болуп аткандыгы ошон эстен чыгарбаш керек. Медицина жолу менен куйдуруп балалуу болсок болобу дейт. Албетте аврет дарыгынга ачып көрсөтө берген жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Анан эми колдон келишинче аракет кылыш керек, бирок ажырашып кетүү коркунучу пайда болгон учурда анда ошол медициналык жол менен бойго бүтүрүп, жубайында никеси бар жубайларды ошентип балалуу болгонго шарият жол берет, урматтуу бир тууганым. Акырында айтарым, мына ушул биздин ошол китепкананын ичинде каалаган суроого китептен карап жооп бергенге шарт түзүп берип аракет кылган Мыктыбек Ажы Арстанбек биздин негизги ошол жетекчибизге, андан сырткары Өзбек Ажыга, андан сырткары Аман Ажыга мен ыраазылык билдирип, ошондой эле ушул китептерди жакшына кылып тизип берип, менин көңүлүмдү кушпак кылган ушул тизип берген кыздарыбызга дагы тилек тилеп, ошолордун жакшы жерден бир Акбозат минген мырзаларга турмушка чыгып бактылуу болуп кеткени Кудай таалам тилектерин кабыл кылсын деп мен дуа кылат элем. Ошондой эле ушул жерден экрандан бардыгыбызды көрүп билип олтурган бир туугандардын бардыгын, ошондой эле ушул жерде Чубак Ажы сүйлөп атат, чык, сага жакшы айтып берет деп башкаларга кабар берип, ушундай бир жарыя кылган бир туугандардын бардыгынын тилеген тилектерин кабыл болсун деп тилек кылат элем. Урматтуу бир туугандар, жума күнү эртеңки боло турган, андан кийин ишемби, жекшемби 3 күнү спорт ордосунда Бишкекте адал азыктардын жарманкеси болуп Мыктыбек Арстанбек бизге мактанат. Ошол жерге барып мактангандыгын көрүп, адал тамактардан жеп, дуабыздын кабыл болгондугун Кудайдан үмүт кылганды Кудай эместен чыгарбасын. Кийинки аптада түз эфирден көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Высокая температура, насморк и першение в горле, вялость и недомогание. Стоп Гриппан. Стоп Гриппан скажет гриппу стоп. Быстро и вкусно.
көңүл буруңуздар. 26, 27 жана 28 февралда Кожомкул атындагы спорт ордосунда адал азыктарынын жарманкеси өткөрүлөт. Баарына кабарлаңыздар. 26, 27, 28 февраль спорт ордосу. Адал азыктар жарманкеси. Үй эмеректери, сапаттуу эшик-терезелер, ыңгайлуу, ыкчам жана арзан баадагы брондолгон темир эшиктер, үй тепкичтерди сиздин табитиңизге ылайык кылып жасайбыз. Байланыш телефон номерлары 0556 665 786, 0706 665 786. Чыңгыз Айтматов. Сонун китептер да бар. Ата, сиз бул китептердин баарын окугансызбы? Сурайсың да. Окулбаган китептерди бул жакка койбойм балам. Ата, бул китеп такыр ачылбап турго, бул китепти окуган эмессизби? Куран. Балам, бул биздин ыйык китебибиз. Чынын айтсам, окуй элек экенмин. Бирок муну да окуй турган учур келет. Азырынча чаң жетпеген, кол жетпеген жерге коюп турган. Ой, эмне кылып атасың? Сиз өппөдүңүз? Келе. Китептердин баарын өпкөнгө болбойт. Бир гана Куранды өпкөнгө болот. Түшүндүңбү? Апаң айтчы, чай даярдасын. Excuse me, sir. Do you speak English? Но, кыргызча. Окей. Можно вас спросить? Можно? Это вот сейчас что такое, играет, что песня? Не песня, Да. это Куран, аят, Фатиха. Это очень приятно, мне Да, нравится. Куран, Такой приятный звук. аяты. А вот как вот понимать, что такое смысл? Вот смысл есть перевод? Понимать, как вот перевод? Перевод? Да. Смысл? Да. Смысл? Вот что значит это? Фатиха? Сейчас. Окей. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жақсы? Мына окулуп аткан Фатиха сүрөсү бар го. Ошонун кыргызчасын билесизби, маанисин? Фатиха сүрөнүнбү? Саманиси. Кыргызча. Саманиси. Эсте жок болуп атат да. Кое турсаңыз азыр. Эне бир келсең, ал билет бош керек азыр. Мен эсте жок экен. Малага Фатиха сүрөнүн. Сүрөнүн кыргызчасын болсо. Жооп билбейм. Кандай эле бир окуп жүргөндө. Сен де білесің. Сен де білмейсің. Бұлар... Досым, келсең? Сынай жақшы. Бұл Фатиха сүресінің манisi білесің, досым, қырғызша? Фатиха сүресінің манisi... Жоқ, қайтем. Сен де білмейсің. Достар, білесің Фатиханың қырғызшасын, манисін? Ешкім білмеймін деді. Сен де білмейсің. Bismillah.
Жана пайгамбар айтты: "О эгем, менин элим Куранды таштап койду. Менин элим Куранды таштап койду." Куранды таштап койду. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Я рад, искренне рад, что вы пришли сюда, откликнулись на наше приглашение. В двух словах я хочу озвучить цель, которую мы обязательно достигнем с вашей помощью. За прошедшие годы мы достигли очень многого. Развили мощные экономические проекты. Достигли небывалых высот в бизнесе. Ну а теперь настало время подумать о тех людях, кому нужна помощь. Наша помощь. Разрешите представить вам президента благотворительного фонда «Наши сердца», мою дочь Альбину. Почему весь этот спектакль? Слушай, мы же договорились. Помоги мне, прошу. Ради памяти твоей матери. Не смей даже произносить ее имя. Прошу тебя, доченька. Добрый вечер, друзья. Я полностью поддерживаю своего отца и его друзей в этом начинании. Но я знаю, что этот фонд выполнит свою задачу. Помогать нуждающимся важно. Но еще важнее, чтобы наши сердца были свободны от грязи и лжи. Спасибо.